Каракол шаарында жол кырсыгы катталып, бир адам каза болду. Банк жана дүкөндөрдү тоноп жүргөн шектүүлөр кармалды. Борбор каладагы кафелердин жана соода түйүндөрүнүн иштөөсүнө чектөө киргизүү пландалууда. Ош шаардык мэриясынын бир кызматкеринин да COVID-19 жукканы аныкталды. Аты жөнүм Айганыш Туратбек кызы, кутман кечиңиз менен. Ысык Көл облусунун Каракол шаарында жол кырсыгынан каза болгон киши автоунааны айдай качканы аныкталды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 26-июнь күнү түнкү саат 3 чамасында Audi A үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Каракол пристань шаарчасын көздөй бара жатып, рулду башкара албай жолдон чыгып бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен айдоочу каза болуп, 18 жаштагы жигит оор жаракат алган. Бишкектик криминалдык милиция кызматы банк, акча алмаштыруу жайлары жана дүкөндөрдү тоноого шектүү катары уюшкан кылмыштуу топту колго түшүрдү. Бул тууралуу Бишкек ШИИБден билдиришти. Милиция былтыртан бери издеп жүргөн шектүүлөрдүн изине түшүп, ИИМдин спецназынын жардамы менен 45 жана 37 жаштагы эки жаранды кармады. Эки тең Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шектүүлөр жашаган жерди тинтүүдө эки курал жана спорттук кийимдер табылган. Борбор каладагы кафелердин жана соода жайларынын иш убактысына чектөө киргизүү пландалууда. Бул тууралуу Бишкектин биринчи вице-мэри Алмаз Бакетаев республикалык штабтын жыйынында билдирди. Ал мэрия дезинфекциялоо максатында коомдук тамактануу жайларынын жана соода түйүндөрүнүн ишин саат 22:00 чейин чектөө пландалып жатканын айткан. Ошондой эле жыйында Бишкек шаарында эпидемиологиялык кырдаал орулушуп жатканы да маалымдалган. Ош шаарынын айланасындагы санитардык карантиндик посттордо жарандарды текшерүү күчөтүүлөрүн кала бийлиги эскертүүдө. Постто иштеген кызматкерлерге түштүк борборго келген жарандар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүп, бет кап режимин сактабаган адамдарга катуу административдик чараларды көрүү сунушталды. Толугураак кийинки материалда баяндалат. Өлкөдө өзгөчө абал алынгандан кийин карантиндик санитардык посттордун көпчүлүгү ишин токтоткон. Бирок акыркы учурларда COVID-19 илдети көп каттала баштагандыктан Ош шаарынын аймагындагы 7 санитардык посттор күчөтүлгөн тартипте кайрадан иштеп жатышат. Учурда негизги жол каттамдары делген Ош-Исфана жана Ош-Бишкек жолунда автоунааларды көзөмөлдөө жана түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Элдер наразы көп эле. Ысыктын күнү бизди пробкада 1 саат 2 саат кармап атасыңар дейт. Анан рахмат айткан, ысыкта иштеп атасыңар, рахмат, Алла ыраазы болсун деп кетет. Көпчүлүк эл наразы. Жолду ачкыла, эмне кереги бар деп. Аларга кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр анан? Маска тагып, аралыкты сактаңыздар дейбиз. Температурасын өлчөп, эгер 38ден жогору болсо, жерге түшүрүп, бир сыра текшерип, анан скорый чакырганга неме кылабыз. Жардам беребиз скорый чакырып. Ал эми жүргүнчүлөр мындай тыкыр көзөмөлдү туура кадам деп баалашса, айрымдары илдетке ишенбей, санитардык нормаларды аткарбаган жарандар да жок эмес. Макулмун го дейм. Бирок пробка аябай эле кыйнап коет атат. Ысыкта. Туура кабагыз, текшериш керек, жакшы, эң туура. Жакшы, анан баягы базардагылар барго, ошодо немелерди, машиналар жүктөп кетип атат да, ошолорду элдерди кыйнап атат. Азыр кокустан карантин болуп кетсе, эл көтөрүлсө, эме жаратат да баягындай. Тополоң жарап кетиши мүмкүн. Ошолордун жолдорун бир карашып коюш керек да. Ош шаарында жалпы илдет жуктургандардын саны бүгүнкү күндө 500гө жетти. Абал оор болгонуна байланыштуу шаардык мэрия тарабынан ыкчам жыйындар өткөрүлүп жатканын жана посттордогу катуу көзөмөл элди биротоло өткөрбөй коюу дегенди түшүндүрбөстүгүн баса белгилешти. Ош-Исфана жолу деп коет, мына Ош-Ноокат жолундагы постко жана Фуркаттан келген Ош-Бишкек жолундагы постторго жана Кара сууну байланыштырган постторго күчөтүлдү. Күчөтүлүү дегенде эми такыр эле мурдагыдай киргизбей коюп андай эмес, болгону ар бир ошол өтүп аткандарды текшерип, маска кийүү талаптары коюлуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан негизсиз шаарга мындай келбей эле койгула деген маселелер айтылып атат да. Бирок биротоло посттор жабылып, эч кимди өткөрбөй койду деген маселе азырынча жок. Бирок кырдаалга жараша ар кандай чечим кабыл алынышы мүмкүн.
Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде саатына жүздөгөн унаалар өтүп жатат. Бул унаалардын ар бирин текшерүү жумушчулар үчүн оңой эмес. Ошондуктан бул жагдайды туура кабыл алуу менен түшүнүп, ар ким өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн туура кам көрөлү. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нур-Ньюс. Ош шаардык мэриясынын бир кызматкерине COVID-19 жукканы аныкталды. Бул туурасында аталган муниципалитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Апсатаров билдирди. Анын айтымында коронавируска кабылган кызматкер менен байланышта болгон жумушчулар обсервацияга алынып, мэриянын аппаратында иштегендер анализ тапшырышты. Бүгүн 26-июнга карата Ош шаарында COVID-19 инфекциясынын жаңы 47 учуру катталып, жалпы 500 адамга жетти. Президенттик аппараттын дагы 8 кызматкеринен COVID-19 аныкталды. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө алардын буга чейин коронавирус аныкталган кызматкерлер менен байланышта болгону айтылат. Коронавирус табылган кызматкерлердин оорусу белгиси жок өтүп жаткандыктан алар үйдө обочолондуп дарылана баштаганы кошумчаланды. Аппараттын көпчүлүк кызматкерлери аралыктан иштөөнү улантышууда. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда коронавирусту аныктоонун дагы бир ыкмасы пайдаланыла баштады. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Каратаев эми глобалдык фонддун эсебинен дагы 50 000 картридж алына тургандыгын кошумчалады. Бул коронавирусту тез жана сапаттуу аныктоого жардам берери айтылат. Кыргызстанда өзгөчө абал режимин киргизүүгө зарылчылык жок деген чечим кабыл алынды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилбейт, бирок санитардык нормалардын аткарылышына көзөмөл күчөтүлөт. Мындан сырткары Саламаттык сактоо министрлигине эл арасында санитардык нормаларды сактоо жана системалык иштерди күчөтүү боюнча катуу тапшырмалар берилген. Бир катар жарандык активисттер кечээ жогорку кеңеш кабыл алган маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзамды кабыл алууда мыйзам бузулганын айтып чыгышты. Ал эмне болгон мыйзам? Интернет колдонуучуларды чын эле чектегени жатабы? Эми эркин сүйлөй албай калабызбы деген кооптонуулар жаралды. Ушул жана башка суроолорго кабарчыбыз кененирээк токтолот. Кече талаш тартыш, митингтерден кийин жогорку кеңеш маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда удаа карап кабыл алды. Ага 79 депутат макул, 10 эле өкүлү каршы деген добуш берген. Эми мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Макул 79, каршы 10, баары 89 депутат катталды. Мыйзам долбоору 2 окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоору ишке кирип калса, интернет колдонуучулардан тарта, сайттын кожоюндарына чейин текшерүүлөр болуп турат. Эгер жоболор бузула турган болсо, ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле алардын ишмердүүлүгүн чектеп коюуга укуктуу болот. Мына ушул мыйзам долбоору кабыл алынарын алдын ала сезген активисттер кече парламент имаратынын алдына митинг өткөрүштү. Алар демилгечи депутаттарды мыйзам долбоорун чакыртып алууну талап кылып жатышты. Митингге чыгышыбыз керекпиз. Соц тармактарда ошо митингдин уюштурушчуларды жаман көргөндөр толтура. Ошол митингден депутат Дастан Бекешевди көрө алганбыз. Ал дагы активисттерге кошулуп, бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигине болгон чабуул катары баалаган. Мне про меня и так думают, то, что я там организатор, я там проплаченный, я такой-сякой. Меня кто-то подговаривает, так думаю, да, хотя это лично моя позиция, лично. Биздин чогулгандардын да позициясы ошондой. Сиздикиндей точно эле. Мени жооп келиште ойлоп атышат да, бирөө акчаны берип, бирөө мага ушундай атайын заказ берди. Бизде ушундай жаман болуп калды да, бирден каршыны айтсаң эле сразу заказ бирөөнүн заказды аткарып атасың деп айтышат да. Ошон үчүн мен да айтып кетейин бул жерде, мен фейк эмесмин. Мен дагы фейк эмес. Фейк аккаунттарды жазалоо керек деп ушул мыйзамды иштеп чыккан депутат Гүлшат Асылбаева менен Айнур Осмонованын бул сунушу кайчы пикирлерди жаратты. Талкуу жүрүп жаткан учурда Камчыбек Жолдошбаев менен Мирлан Жээнчороев бири-биринин үйүнө таш ыргытышты. Чынын айтканда могу жерде свобода слова, эркин сөз деп айтып атат. Аны эч ким запрет кылган жери жок. Бул бир. Экинчи, калп айткан кишилерге фамилиясын жазбаса, бирөөнү жел үстүнөн туруп айтса, жапарып айтканда мылжыйтып коюп, кой бертип коюп, сасып коюп отурса, ошолорду менен күрөш керек деп атат. Бүгүн коомго бул мыйзам эмес, бүгүнкү коомго келе жаткан шайлоодо колдору менен көрсөтпөйлү 30 жылдан бери кошомат кылгандар,
кошоматчыларды жана подхалимдерди иллюстрация боло турган мүмкүнчүлүк келет. Мына өйдөдө кээрлер кошомат кылып, кошомат менен байып, кошомат менен базарлап, кошомат менен көмүрлөрдү жыйнап, кеңдерди жыйнаган кошоматчыларды иллюстрация кылмайынча эч качан демократия орнотулбайт. Урматтуу депутаттар, мен айтат элем да, кээ бир бирөөнө кул болгондар бар да, абдан эле ошону жата калып, ошонун тамагын ичкендер бар да, 7% менен эл эчтеке ала албай атат. 7% менен 17 миллион доллар алгандар бар. Ошого кул болуп, ошонун сөзүн сүйлөгөндөр бар. Буга каршы болгон азчылык депутаттар канчалык талашып тартышмайын, жыйынтыгы жакшы болгон жок. Көпчүлүктүн добушу менен бул мыйзам долбоору өтүп кетти. Бирок анткени менен бүгүн бир катар жарандык активисттер Жогорку Кеңеш кабыл алууда бир катар мыйзам бузууларга жол бергенин айтышып, муну териштирип берүү үчүн УКМК жетекчисине кайрылышканы да белгилүү болду. Мен буйругум чыгат, фракция аркылуу сиздерди чакыртабыз. Саламаттык сактоо тармагы күз-кыш мезгилдеринде оорунун өрчүү ыктымалдыгына даяр болушу керек. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык штабтын жыйынында билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Премьер-министр ошол убакытка чейин ар бир облуста медицина кадрларынын резервин даярдоо керектигин баса белгилеген. Маалым болгондой, кыска мөөнөттүн ичинде өлкөдөгү медициналык билим берүү мекемелеринде ординатура жана интернатурада окуп жаткандардын ичинен адистерди даярдоо тапшырмасы да коюлган. Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйө баштады. Ал эми Россия 2021 жылы мигранттардын санын кыскартмай болду. Дагы дүйнөдө эмне кеп, толугураак алдыдагы материалда. Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйө баштады. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун директору Ханс Клюге билдирген. Анын айтымында 42 жумада 30 мамлекетте COVID-19дун өсүү динамикасы байкалган. Анын 11-inde вирустун тездик менен жайылышы кайрадан эпидемияга алып келиши мүмкүн. Уюмдун өкүлү белгилегендей, эгер бул процессти убагында токтотпосо, Европа өлкөлөрүнүн саламаттык сактоо системасын дагы туңгуюкка кептейт. Ал Польша, Германия, Испания жана Израиль бийлиги вирустун жаңы чыккан учурлары менен күрөшүүнү тез арада колго ала алганын кошумчалаган. Россия 2021 жылы мигранттардын санын кыскартмай болду. Чектөөлөр бардык мигранттарга бирдей тиешелүү эмес. Мисалы, Кыргызстандын жарандары мурдагыдай тартипте иштей берет. Россия келерки жылы эмгек визасы менен кирип иштеген мигранттардын санын 40 миңге кыскартууну пландап жатат. Бул тууралуу мыйзам долбоору нормативдик укуктук актылар боюнча федералдык порталда жарыяланды. 2020 жылы Россия эмгек визасы аркылуу иштөөгө 144 миң адамга уруксат берсе, 2021 жылы бул көрсөткүч 104 миңге гана жетти. 24 июнда Косово боюнча атайын прокуратура президенттен тышкары парламенттин мурдагы төрагасы Кадри Весели жана дагы бир нече кишини 1998-1999 жылдардагы куралдуу жаңжал учурундагы адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптаган. Тачи жана калгандар күнөөсүз экенин айтышууда. Атайын прокуратуранын 24 июндагы билдирүүсүндө шектүүлөр 100 чакты адамды өлтүрүү жана адамдар дайынсыз жоголуп, кыйноо жана куугунтукка кабылганы үчүн кылмыш жообуна тартылууга тийиш деп айтылат. Эми Косово боюнча сот прокуратура тапшырган документтер менен таанышып чыккандан кийин гана чечим чыгармакчы. Бул жараян жарым жылга созулушу ыктымал. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтабыз. Бишкек мэриясынын алдындагы саламаттык сактоо башкармалыгы А классындагы 6 тез жардам автоунаасын алыш үчүн тендер жарыялады. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда атайын автоунааларды алууга 14 миллион 740 миң сом каралган. Тендердин катышуучулары 15 июлга чейин арыз калтырышы керек. Алына турчу транспорттун ичинде керектүү медициналык жабдуунун баары болушу шарт. Мэрия саламаттык сактоо башкармалыгынын автопаркында 64 тез жардам автоунаасы бар экенин айтып, анын 30-у жараксыз абалга келип, колдонуудан чыкканын кошумчалады. Бүгүнчө мына ушундай урунтуу кабарлар интернеттен Нур ТВ каналынын жаңылыктарын көрүп туруңуз. Ал жакта биздин күндүн темасына арналган маек программалар жайгаштырылууда. Илдеттен алыс болойлу, кайрадан амандашканча.